Алла ушундай зат. Асмандарды жана жерди 6 күндө жаратты. 6 күндө жаратыптыр мына жер менен асманды. 2 күндө жерди, 2 күндө асманды. 2 күндө жердеги бардык керек жарактуу нерсени. Ва кана аршуху алал ма, Алла Тааланын аршы суда эле дейт. Асман менен жерден мурда Алла аршты жараткан, арштан мурда суу бар эле. Эми ушул ааламды жараткандын максатын айтып атат. Лиябулувакум, силерди сынаш үчүн. Эркектер силерди сынаш үчүн, аялдар силерди сынаш үчүн. О байлар, кембагалдар, ден соолуктагылар, оорулар, баарыбызды Алла Таалам сынаш үчүн ушул ааламды жаратыптыр. Сыноо эмнеде? Лиябулувакум айюкум ахсану амала. Кимиңер жакшы амал кыласыңар? Кимиңер жакшы сөз сүйлөйсүңөр? Кимиңер жакшы иш кыласыңар? Кимиңер жакшы жүрөсүңөр? Жакшы амал кимден үйрөнөбүз? Жакшы адамдан үйрөнөбүз. Адамдардын эң жакшысы ким? Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адам заттын эң билимдүүсү, адам заттын эң таквасы, адам заттын эң данышманы, адам заттын эң жоомарты, адам заттын эң баатыры ким? Мухаммадур Расулуллах. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас, ахсанан нас. Адам заттын эң чырайы Мухаммадур Расулуллах. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Алла Таала айтат, силер үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссаламда эң чырайлы өрнөк бар. Жашоону силер пайгамбардан үйрөнгүлө. Ишенимди пайгамбардан үйрөнгүлө. Этикадты, иманды пайгамбардан үйрөнгүлө. Ибадатты пайгамбардан үйрөнгүлө. Бардык мамилелерди, кулк мүнөздөрдү, тиричиликти пайгамбардан үйрөнгүлө. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Силер үчүн чырайлуу өрнөк бар, үлгү бар. Пайгамбарыбызды тураганга, окшошконго, ээрчигенге лайыктуу зат. Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды бардык жагынан жетиштүү кылып, жогорку деңгээлде кылып, эң кереметтүү кулк мүнөздөрдү берип, эң улуу илим берип, эң улуу кулк адеп ахлак берип, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды жөнөтүп атат тугандар. Адамзатка мугалим кылып жөнөттү. Өзү айткан: "Иннама буисту муаллиман, иннама буисту лиутаммима макаримал ахлак." Мен үйрөтүүчү болуп жиберилдим дейт. Мына пайгамбарыбыз жашоону үйрөтүүчү болуп, бардык жакшылыктарды үйрөтүүчү болуп, Аллага өзгөчө сыйынганды, ибадат кылганды, жакындаганды, шүгүр кылганды, сабырдуулукту үйрөтүш үчүн келип атат. Бир риваятта айтып атат: "Мен жиберилдим кереметтүү кулк мүнөздөрдү толукташ үчүн" дейт. Кереметтүү кулк мүнөздөрдү толукташ үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таалам өзгөчө улуу кулк мүнөз менен пайгамбарыбызды сыйлаган. "Иннака ла ала хулукун азим." Чындыгында сен өтө улуу кулк мүнөздөсүң дейт. Эмне үчүн Меккеге келдик? Эмне үчүн умрага келдик? Кулк мүнөздү үйрөнүш үчүн, ишенимдерибизди оңдош үчүн, ибадаттарыбызды түздөш үчүн, ортобуздагы мамилелерибизди оңдош үчүн келип атабыз. Бири-бирибизге кантип биз райымдуу болобуз? Бири-бирибизге кантип биз боорукер болобуз? Бири-бирибизге кантип биз кайрымдуу болобуз? Бири-бирибизге кантип биз пайдалуу болобуз? Бири-бирибизге кантип биз жардам бере алабыз? Ушуну үйрөнүш үчүн Меккеге Алла Таалам чакырып атат. Жараткан Алла субханаху ва таала чакырган максаты ушул. Силер мына Куранды алып, Куран окугула дагы, ичиндегилерге ой жүргүзгүлө, Курандагы амал кылгыла, Куранды сүйүп жашагыла, Куранды карап жашагыла, Курандан сабак алып жашагыла, Курандын насаатын алып жашагыла. Жараткан Алла Таала пайгамбарыбызды Куранга жоопкер кылган. Сени мойнуңда Куранды жеткирүү деген. Я айюхар расул, баллиг ма унзила илейка мин раббик, ва илля таф'ал ва иллам таф'ал, фама баллагта рисалата. Валлах ясимука минан нас. Эй пайгамбар, саңа түшүрүлгөн нерсе, Робуңдун тарабынан түшүрүлгөн нерсени жеткир, күтүп отурба, жеткир тез-тез. Эгерде сен жеткирбесең, анда сен пайгамбарчылык милдетиңди аткарган жоксуң дейт.
Алла Таала адамдардын жамандыгынан өзү сактайт дейт. Тугандар, мынакей